Ошентип мен жазда жүрүп жарган берет да ташы үйгө алып бара. Кыргыздын үйү кылымдар бою аздектелип, өзгөчө чеберчилик, күжүрмөн эмгек менен жасалат. Алмаз Ибраев дал ушул атадан балага өтүп келе жаткан улуу өнөрдү аздектеп, боз үйдүн түрүн жасоо менен алектенет. Ушу боз үй менен эмгек кылабыз, жыгачынан баштап өстүрүп, кыйып, ошолордун баарын өзүбүз кылабыз. Ушу мен ушу үй бүлөм менен 20 жылдан бери ушу боз үй менен ушу алектенип, ушу үй бүлөмдү ошо менен багып келем. Боз үйдүн ар бир бөлүгү жогорку кол өнөрчүлүк менен эпке келип, жыгач ийүү, кургатуу жана башка көптөгөн уникалдуу ыкмалар аркылуу жасалат. Алар кадимки жипти колдонбостон керегеси кайыш менен бекемделет. Ушул кереге деп аталат. Ушу керегени жанакыдай эле көп процесстен өтүп анан кереге болот. Ушу керегени биринчи ушу жыгачын кыйып алгандан кийин кургатабыз. Андан кийин ушу жанакы айтылгандай кылып кыкка көмүп, ийге келтирип, ушу ийип, керегенин ушуну матоого келтирип, анан кереге болот. Ушу бир жак учу түндүккө кирип, бир жак учу керегеге байланат. Уук дагы ушу көп эмгек менен ушундай уук болуп жасалат. Алмаз Ибраев кол өнөрчүлүгү аркылуу дүйнө элин кызыктырууда. Бүгүнкү күндө боз үйлөр туризм тармагында барандуу орун ээлеп, элибиздин каада салт, үрп адаттарынан кабар берет. Масштабтуу иш-чаралар кыргыз боз үйүн тикмейинче көркүнө чыкпайт. Чет мамлекеттерден да суроо талап артып, наркы дагы бир кыйла жогорулады. Биз жыгачын кыйып, кургатып, ошонун баарын ийге келтиребиз, кургатабыз, ошо матайбыз, ошо көп процесстен өтүп анан ошо биздин Кыргыздын намысы болгон ушу боз үйүбүз ушу чыгып келет. Ошо азыр мен түндүк жөнүндө айтып кетейин. Ушу түндүк бул ушу көк талдан жасалган түндүк. Муну жыгачты кыйып, ушу экиге бөлүп, кургатып, аябай как кылып, анан кайра кыкка көмүп, анан ушу өзүбүздүн станокторубуз бар, ошолорго салып ийип, анан ушу түндүктү жасайбыз. Боз үй жасоого жылдык мээнет талап кылынып, бир канча адамдын жардамынын аркасында жасалат. Анда ууз чебер апаларсыз боз үйдүн толук шөкөттөлүшү мүмкүн эмес. 4 балам бар, 4 тең ошо боз үй менен алектенишет. Бардыгы чогулуп жасап, чет өлкөгө чейин кетти, Японияга кетти, Дубайга кетти, Францияга чейин кетти, Туркияга чейин барып тигип келип атышат. Андан сырткары Россияга бул эле жер дагы көп эле кетет. Кызыл Туу айылынын тургундарынын бардыгы көчмөн элдин өнөрүн аздектеп, 50 жылдан бери кол өнөрчүлүктүн уучун улагандардан. Бүгүнкү күндө кыштактагы 350 түтүндүн 90% боз үй жасоо менен элек. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.